Бүгүн бизге фонд Матраимов бизге экспресс ыкчамдуу тест тапшырышты. Буга чейин 10 000 тапшырылган, 5 000 Ош областына Баткен Жалал Абадка бөлүштүрүп бергенбиз, 5 000 департаментке келди. Биз муну биздин райондорго бөлүштүрүп берип атабыз. Уже ишке кирди. Ушул 5-чи поколение экен, эң өзүнүн сапаты жагынан дагы жана иммуноглобулиндин 2 түрүн аныктап берип атат. Бул М жана Ж. М иммуноглобулин болсо ошол вирустун организмде бар жана курч абалдагы мезгилин көрсөтө алат. Ал эми Ж гемоглобин болсо бул вирус организмде уже ооруп бүтүп калган кезде жана айыгып бараткан кезде көрсөтөт. Ыкчам тест түрлөрүнүн жыйынтыгы положительный чыккан күндө биз мунун эле жыйынтыгын бербейбиз. Албетте ПЦРдин жыйынтыгын да күтөбүз. ПЦР болсо мазок алынат, анан ПЦР бул полимеразный цепная реакция, ошонун жыйынтыгын тастыктап беребиз. Ыкчам тест түрлөр көп адамдарды бир убакытта текшерип, тез текшерип жана вирустун бар жок экенин билгенге мүмкүнчүлүк берет. Анан эң негизги сапаты да жакшы болуп атат да. Анан бул улуттук саламаттык сактоо уюмунун дагы рекомендациясы бар экен. Бул тест түрлөрүнүн, ыкчам тест түрлөрүнүн уже признавать эткен улуттук саламаттык сактоо уюму дагы өзүнүн рекомендациясы бар экен, колдонууга рекомендация берилген. Бүгүнкү күндөгү эң акыркы экспресс тесттер. Ошон үчүн мен ойлойм, биздин элибиз азыр апаат кезинде Кыргыз элине бул өтө керектүү нерсе. Мен ойлойм, ушу тезирээк ушу апааттан чыгып кетсек деп. Эң негизгиси мынакей биринчи өзүнүн планшет, скарификатор, колдун башына каналганга жана колдун башына каналганда обработка кылган спиртовый салфеткалар. Бул болсо буферный раствор 3 тамчылайт. Анан бул болсо пипеткасы, ошо колдун башына канды пипетка менен алып анан бияка тамгызылат да. Мурунку келген экспресс ыкчам тест түрлөрдө планшет менен буферный раствор бар болчу. Биз болсо булардын өзүнчө толуктап сатып алганга муктаж болгонбуз. Азыр болсо ушу баардык бир набордо баардык тетикчелери бар экен.